Балдар, бүгүн мен силерге өрт коопсуздугу боюнча айтып беремин. Өрт чыккан учурда өзүбүздү кандай алып жүрөбүз, азыр силерге түшүндүрүп берем. Өрт болгон жерде телефонго алаксып калбагыла. Бири-бириңерди түртүп, жөлөшкөнгө болбойт. Жаныңардагы элдерден бөлүнүп, жалгыз баспагыла. Кана балдар, эгерде кошумча суроолоруңар болсо, бере бергиле. Итей, эгерде биз өрт болуп жаткан имараттын ичинен чыга албай калсак кантебиз? Абдан туура суроо бердиң. Биринчи кезекте чоңдордон жардам сурап, чакырганга аракет кылгыла. Макул. Өрт болуп жаткан имараттан кантип коопсуз чыгууга болот? Эгер түтүнгө чуулганып калсаңар, өтө терең дем албагыла. Колго тийген кеземени нымдап, ооз жана мурунду жаап дем алсаңар, өмүрүңөргө көп коркунуч туудурбайт. Биз биле турганда кандай маанилүү эрежелер бар? Өрт чыккан маалда терезени ачып же айнегин талкалоого болбойт. Лифтке түшүүгө таптакыр болбойт. Жарык өчүп калса темир капканда калып каласыңар. Түшүндүңөрбү балдар? Түшүндүк. Өрт болгон учурда 101 же 112 телефону аркылуу өрт өчүрүүчүлөрдү чакыргыла. Диспетчерге өрт чыккан даректи тактап айтып, анда адамдардын бар экендигин билдиргиле. Алар келгенге чейин алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттарын колдонгонду ар бирибиз билишибиз керек. Мына бул өрт өчүрүүчү каражат. Муну кантип колдонууну азыр силерге айтып берем. Алгач атайын шакекчесинен тартып, багыттоочу жеңчесин өрт болгон жакка каратабыз. Күйүп жаткан жерге 1-1,5 метр аралыкта туруп, атайын баскычын басабыз. Шамалдын багыты менен туруп өчүрөбүз. Эгерде туура эмес багытта турсак, өзүңөргө зыяны тийиши мүмкүн балдар. Өрт өчүргүч каражатын колдонгонго чейин бир нече жолу чакап койсок, ашыкча болбойт. Моюнчасында жайгашкан көрсөткүч ар дайым жашыл өңдө турушу керек.